короосуна чакан күнөскана куруп 60 түп лимон өстүргөн Эргешали Кошбаков жылына 3 тоннадан ашуун түшүм алат. Дыйканчылыктын бул түрүн 10 жыл мурун баштаган. Жакынкы күндөрү цитрус өсүмдүгүнүн кезектеги түшүмүн жыйнап алуу алдында турат. Ал жашаган Кадамжай районунун Минчинар айылында климаттык шарт ыңгайлуу болгондуктан лимондун кирешеси жакшы дейт. Минералдык удобренияларды берип, основной буга көң салынат. Мындайча айтканда химикат колдонбой эле бир жылда 1-2 жолу баягында химикат ширепереге дары чечпесек, основной көң эле буга. Көң эле салабыз. Лимондор мындай суюгураак кылган жылдары чоңураак болот. Анан көбүрөөк кылган жылдары майдараак болот. Мындай немесиге карап. Түшүм эми бул чоңойгон сайын килограмм кошулат экен жылдан жылга. Сууктан жакшы чыкса, жакшы эле түшүм берет. Эргешали мырза аз аянтка көп киреше табуунун жолдорун издөө менен күнөскана курууну өздөштүргөн. Айрыкча биздин өлкөдө мурда кийин өстүрүлбөгөн лимон багын отургузуп, аны байкап көрүүнү чечкен. Өзбекстандан лимон көчөттөрүн алып келип 5 соттук жерге тиккен. Az аянттагы жумуш гектарлаган жерди иштетүүгө караганда кыйла жеңил экенин байкаган. Деген менен лимон өстүрүүнүн да түйшүгү бар дейт багбан. Убагында жер семирткичтерди суусун берип туруу зарыл. Зыянкечтерге каршы дармектерди чачып, ашыкча шактарын бутоо менен гана мол түшүм алса болот. Бир түбү ушул азыркы биздин лимондор ушу 70-80 килограмм кылат да. Азыр. Ушул немеде. 70-80 килограмм. Себеби биз мындай эми тартпадык го мындай немеге яшка үзгөнүбүздө мындай болжол менен ошончо бул. Мурда бул лимонду мындай адамдар жебейт эле. Азыр көбөйгөн сайын бул лимон бүт эле дактарга даба экен дагы азыр адамдарда спрос көп. Ал эми лимондун базардагы баасы туруксуз болгону багбандардын эмгегине кедергисин тийгизип келет. Маселен, лимон дээрлик кошуна Өзбекстандан импорттолот. Ошол учурда ортомчу соодагерлер сөзсүз түрдө базардагы баадан арзан алышат. Мындайда Эргешали мырзанын кирешеси бир топ эле аксайт. Бүгүнкү күндө лимондун базардагы баасы килограммына 100 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Лимондун иши жеңилирээк, кичине күтөсүң, бактай бул. Мисалы үчүн, бир жыл эксең, экинчи жылга мөмө беришти баштайт. Уже 3-чү жылга нормально эле сатып калат. Расходторду уже кабылашка кирет. Былтыры 85 сомдон сатканбыз оптумга. Быйыл эми мына инфляциянын неместе 100 сомго көтөрүшүп 100 сом деп келип атат. Эми көрөбүз, эми кардар канчадан көтөрсө, ошого жараша. Аймакта күнөскана эмес, ишкердиктен кайсы түрүн кылбасын аларга айыл өкмөт тарабынан жерлерди бөлүштүрүү жагы да колго алынган. Лимон мына бизде азыр ушул мындайча айтканда Баткен областына лимон менен толук биздин дыйкандарыбыз камсыз кылып атат. Биз онун ташкары дагы эле помидор, бадырын өстүргөн ушундай теплица курабыз дегендерге биз жерди берип, толук шарт түзүп берип атабыз дыйкандарга. Бүгүнкү күндө дыйкандар ошол токтоосуз курам деген кишилерге ушундай мүмкүнчүлүк жаратканбыз. Бул теплицадан башка дагы эле ишкерлик жүргүзгөндөрдү бардыгыга кандай ишкана курам десе, жумушчу үчүн эч без очередь, без неме ушул жерди беребиз. Дыйкан менен багбандардын эңсегени аймакка логистикалык борбордун курулушу. Эгер ал курулуп калса, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кайсы түрү болбосун көп көлөмдө камдап, жакшы баада соодалашканга шарт түзүлмөк. Анткени ушул тапта облус аймагындагы күнөсканалардын саны 400гө чамалайт. Бактыгүл Мирадилова, Максат Акылбеков, Нурньюс, Баткен облусу.